Сіздерге мен қысқаша айтып кетерім. Ушул мен азыр жогорку кеңеште азыр депутатмын. Мына 2020 жылы депутат болуп бардым. Мен толук кандуу иштеген жокмун. Болгону мына 1 жыл 2 жылга жеткен жок. 1 жылы өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бул бир эле Кыргызстандын ичинде эмес, бул дүйнө жүзүндө пандемия оорусу болуп биз толук кандуу иштеген жокпуз. Ошол кыска убакта менин кичине анча мынча болсо дагы аткарган кызматтарымды, ушу Жумгал элинде кылган жумуштарымды айтып коеюн силерге. Өзүңүздөр билесиздер, мына биздин биринчи эң көйгөйлүү маселелер Жумгал элинде основной бир мектептер. Ушу мектептерге мына мен айта турган болсом, биринчи эмемди айтып кетейинчи. Бул депутаттык бул орган негизи мыйзам чыгара турган орган да. Анан кийин бизди депутаттарды эл шайлагандан кийин ушу эл менен бийликтин ортосунда биз диалог, көпүрө болушубуз керек да. Ошон үчүн биз ушул Жумгалдын кандай проблемалары болсо, кандай кыйынчылыктары болсо, биз ошону бийликке жеткизишибиз керек. Андан кийин мен жана школдорду баштап кетпедимби? Биздин ушу Жумгал районунда баштап коюп бүтпөгөн школдор көп экен буга чейин. Анан мен ошондо мына 2020 жылы ошолордун баарын көтөрүп, эң биринчи ушул жогорку кеңештен сүйлөгөндө дагы ушул биринчи эптин айылын ошону көтөргөн, ушулардын 300 да окушат экен депчи, ушуларга мектеп куруп бериш керек деп. Андан кийин ошол боюнча иш алып барып аттым. Мына Кызыл Жылдыз айылында ушу мектебине бул жакында эле бир где-то 2 ай болуп калды, 10 миллион сом отуруп бердим. Таштөбө ушундай эле алардыкы деле проблема. Таштөбө орто мектебинде алардыкы дагы биринчи этажы көтөрүлүп, андан кийин ошо бойдон акча которулбай калган. Ага жакында эле 3 миллион сом которуптук. Андан кийин өзүңүздөр билесиздер, мына ушу баш кылганда өзүңүздөрдүн мына бир школуңарда бул туура эмес берилип калыптыр да. Берилип калыптыр. Анткени бияктын баягы өткөндө айылык өттөр келип мага кат менен кайрылып атышты. Бул элим 70% деп жазып атышкан. 70% эмес, ошо Гостройдон 51% кетип калыптыр, ошон үчүн акча которулбай атты. Ошонун баарын биз тактап 70% деп кайра бияктан айылык өттөн келип аткан каттарды киргизип 71% деп киргиздик. 71% болгондон кийин баягы 2021 жылга ошолордун баары бүткөрүш керек болчу да. Анан жакында эле оңдоттук. Мына азыр 3 миллион сом которуптук. Ушу баш кылганды мектебинечи. Кийинки жылы мен ойлойм 2021 жылы мен ошону Кудай көрүп шайланып калсам. Шайланбай калсам деле бүтүрүп берем. Анан дагы бир эң көйгөйлүү маселелерди билесиздер. Бул эң келеси болуп атат. Жол маселесинде мына буга чейин биздин бир Калыбек байкебиз бар эле. Ал жолдо келбей калган го. Ошо Калыбек байке менен анан тиги жеңебиз. Асыл жеңебиз менен бирок биз тыгыз байланышта иштедик. Ошол жолдун көйгөйүн булар мага айтып атышты. Бу жерде мына Марат отурат, Отурбаев. Өткөндө баягы премьер жаңы шайланып атканда Марипов, билесиздер да. Ошондо мен ошол вопросту көтөргөм. Биринчи жолу биринчи поездкаңызды ушу Жумгалга барып бериңиз деп. Биздин эң көйгөйлүү маселе жол деп. Ошо жолду ошондо биринчи поездкасын ушу Жумгалга келип берди. Ошондо да баргансыздар, баарыбыз жолугуп сүйлөшкөнбүз. Ошондо бул айткан болчу, мен ушуну май айында тендер кылабыз. Кудай буйруса июндун аягына чейин негизи өзүнүн процесстери бар экен. 1 ай, 1,5 айда каралышып бүтүш керек экен. Июндун аягында толук кандуу ишке киргизебиз деп. Тендер болуп бүттү, бирок ошону кандайдыр бир себептер менен тендер бүткөндөн кийин ошол утуп алган компанияга бердиртпей башка компанияга беребиз деп мурунку экс-министрлер да, мындайча айтканда. Ошолор тоскоолдук кылып мына 3 ай кармашты. Серемде ошонун баарын айтып отуруп, аягында биз бияк менен да сүйлөшүп аттык. Мен Маратка да айтып аттым. Элдерди
биягынан чыкпа деп айтабыз, бир жагынан айтып аттык. Эми ушул митингге чыккыла биз эптеп ошону алышыбыз керек деп. Туурабы Марат? Бирок биз ушу жумгал эле көтөрүлүп чыгып аткандан эле булар ошол кийинки уткан компанияга, эң ас берген компанияга негизи бул жана банктарга бул Кыргызстандын ичинен чечилбейт анычы. Аны премьер да чече албайт, президент да чече албайт. Ким канча берди ошол тендерди, ошону алып туруп анан банкка жиберишет. Банк ошону карап эң асына ошону одобрить этип ошого бериш керек да, негизи өзү ушундай тендердин эмеси. Анан акыры ошентип жүрүп алдык. Азыр мына ошол компания жумушун баштап атат. Быйылкы жылы болсо жолдорду түзтөп кышка чейин кылабыз дейт. Андан кийинки жылы 25 километр асфальт басып беребиз дейт. 2022 жылы толук кандуу бүтүрүп беребиз деп атышат. Андан кийинки дагы бир маселени айтып кетейин. Мына бул именно ушу Башкулган айылында керек. Мына Таш төбө айылында, ошо тоонун түйүндө БСР салынат. Ошо БСРге где-то өзүнүн кеткен каражаты 6 миллион болот доллар менен. Анан бул жерден ошондо мына Дыйкан, Эпкин, Түгөлсай, Таш төбө Жумгалдын ламасы кирет, Жумгалдын өзү кирбейт. Анан Кызыл Туу. Ушул 5-6 айылдын баары ушу суу менен камсыз болот. Мунун бүтө турганы май айында тендер болсо, бул 2 этап менен болот. Кудай буйрса 4 жылда бүтөт да. 4 жылда бүтүп калса, суу менен баарыбыз камсыз болобуз. Анан мен баягы муну айтып аткандарым жол менен БСРди айтып атам. Ушул экөөнү мен Кудай буйруп депутат болуп калсам, мен контролдоп берем. Аягына чейин чыгып берем да, ушунучу. Эми кыскасы ушул. Андан кийин баягы майда эмелерге аны айтып токтолбой эле коеюн. Анан мына өзүңүздөрдүн бул турган иштеп аткан мына кара кече иштеп атат. Дагы 18 компания бар экен, общий бардыгы. Бир эле нагрузканын баары ушу кара кечеге келип атат. Башка ошол карьерлерди алып алышып, иштешпейт да, мындайча айтканда. Өздөрүнүн койгон пландарын да аткарышпайт. Мен ошону ойлоп атам да, ошол Кудай буйруп барып калсак, ушуну колго алып туруп, ар бир иштебеген компанияларды бир жылына текшерип, или булардын баарын эмеге өткөзүп беребизби, контролду кара кечеге. Быйылкы коюлган планды аткарбаса, аны сразу лицензиясын алып, башка иштей турган компанияларга берсекпи деп атабыз да ошону. Ошондо туура болот деп ойлойм да. Ато алып алышат экен дагы планды аткарышпайт. Бир 10 миң, 20 миң тонна көмүр берип коюшат экен да, ошо бойдон отурушат да ошону. Күчтүн баары мына кара кечеге күч аябай нагрузка болуп атат да. Андан кийин дагы бир маселени айта кетейин. Агулак деп Микушта карьер бар болчу да. Ошону биздики реестрге коюп, муну сатабыз дешкен да. Башка бир инвесторлор келе ошолорго беребиз депчи. Мына ошону аракет кылып отуруп, реестрден азыр сымайт этип алдык. Андан кийин ушуну кара кеченин балансына мына өткөрүп берип атабыз. Уже өттү болуш керек кара кеченин балансына. Эгер кара кеченин балансына Кудай буйруп өтүп калса, ошол жерге Кыргыз көмүргө өтүп калса, Кыргыз көмүргөчү. Ошол жерде Агулакта где-то бир 250-300 жумушчу күчү болот. Ошол жака баягы жумушка мындайча айтканда жумуш жогорду болот дегеним. Агулак иштеп калса, мен ойлойм жакшы эле болот болуш керек да, Жумгал элинде, Кыргыз элинде көмүр менен мындай обеспечение кылсак болот да. Ошол урмат, мен ушу Ишеним партиясы менен баратам. Ишеним партиясында азыр газеталарды көрдүңөр болушуңар керек. Теледордон деле көрүп атасыңар, интернеттен көрүп атасыңар. Бул жерде мындай коррупция менен катышкан мурун ошол же бир жерге эмеси бар, соттолуп келген, же камалган кишилер жок бу жерде коррупция менен. Бүт таза кишилер. 1-2 депутат бар мурунку эскилерден. Алардын деле андай иштери жок. Бүт баары жаштар. Мен ойлойм ушул Кудай буйруп өтүп калсак, Ишеним партиясы ушу Кыргыз элине, Кыргызстанга көп эле жакшылыктарды кылат болуш керек да. Анан мен өзүмдүн эмемди айтып кетейин. Мен Ишеним партиясы 9, менин номерим 5. Ошол колдоп коюңуздарды суранам сиздерден.